Кыргызстанда өзгөчө бир активист адам, патриот киши Нурбек Манолов. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатсыз, кандайсыз? Жакшы баардык, өзүңүздөр? Маалайыңыз жакшыбы? Жакшы баардык. Эми биздин бүгүнкү темабыз ден соолук бул аманат. Эми ошол ден соолуктун сакчылары катары дарыгерлер дайыма ак халатты кийип, элдин алдында кызмат кылып жүрөсүздөр. Анан биз эртеден бери эле сүйлөшүп аткан нерсебиз ошол ден соолуктун бузулушу каяктан келип атат, анан оңдогондо кандай келип атат дегенде эле эң эле алгач биз көбүрөөк эрте туруш деп айтылат экен. Анан дарыгерлердин өзүнөн сурайлычы, кандай болот? Уйку режими, эрте менен туруу, жалпы эле жашоо режиминде кандай бир өзгөчөлүктөр болуш керек? Эми ден соолукту мына көп айтат да, ден соолуктуу болуш үчүн мындай кандай жашоо турмуш жүргүзөбүз деп. Мен эки эле нерсе деп айтам да. Эки нерседен биздин ден соолук бузулат. Бул биздин мээбиз, анан оозубуз. То есть кандай биз жакшы нерсе мээбизге киргизсек, ончолук ден соолук болобуз. Канча оозубузга жакшы тамакты, жосу ашыкча тамак эмести киргизсек, ошончолук ден соолук болобуз. Эң мындай биздин кесипте бир тамаша бар. Орусча тамаша бар. Все болезни от нервов, только венерические заболевания от удовольствия депчи. Ошол бизге мындай айланада көп да маалыматчы, ушак деген бар, ич күймө деген бар, ич тарлык деген бар. Ошонун баарын мээбизге киргизсек, бул 90% оорулардын себеби да. Биз эми адамбыз да, баарыбызда бир любой мындайча айтканда оору бар. Бирок аны качан от алдырып ийбез, качан баштатып ийбез, бул биздин мээ да. Албетте экинчи бул тамак. Азыр мындай контроль жок да. Оозго эмне келсе, убактысы менен эмеспи, эмне бар, канча тамак турса ошонун баарын шыккай беребиз. Албетте мына лишний вес деген дагы чоң көйгөй болуп атат. Ал деген сахарный диабет, давление, жана мен өзүм урологмун да, сексолог деп билет, ошо жыныстык оорунун баары тең ошо мисалы ашыкча салмактан себеп болуп эсептелет да. Демек биз оюбузду тазалап, көбү нерсе жакшы нерселерди ойлонсок, сиз айтып атпайсызбы 90% баягы оюбуздан эмнени ойлонсок ошого жараша болот депчи. Демек биринчи фактор ушулар деп ойлойсуз. Биринчи фактор бул ой. Бул деген биздин мындайча айтканда ниетибиз да. Жүрөгүбүз менен эми акылыбыз мындай кошулуп турат да. Эгерде ошол менен биз мындай достошсок, чын эле мындай жакшы ойлорду кылып турсак, киши оорубайт. Мындай жанагы айтып кетпедимби, жаман ой, ушактуу кыла берсек, башкаларды жаман көрө берсек, ич тардык кыла берсек, мисалы байларды жаман көрүп эле жаман боло берсек, бирөөгө кызганып эле жаман боло берсек, ошол чоң ооруларды алып келет да, көйгөйлөрдү алып келет. Демек мисалы мындай байкасаңар, бир эми чоңдор таарымасаңар, чоңдор. Сөз давлениясы бар, жолсу сахарный диабет бар да, эмне үчүн? Көбүнчөсү эми баарын күдөргөн жокмун, көбү бирок сол оң чөнтөктөргө сала берип, ою жаман да, ою жаман боло берген, аны баары бир Кудай бизди деген мындай жакшы киши кылып жараткан. Анан орто жолдон биз ошо бузулуп, анан өзүбүз менен өзүбүз дружить этпей, жаман нерсе кылып атканыбызды билип, анан кыйналып эле, анан или тиги или бул ооруларга чалдыга беребиз да. Таарынычтар, бирдемени кое бербеген, ушундай нерсенин баары тең оорун алып келет. Албетте көп нерсе бар, бирок эл хотя бы ушу эки нерсени эле сактап алса, бул көп нерсе болот да. Албетте мисалы айлана чөйрө. Мисалы бишкегибиз кирип болуп атат, машинабызды таза кармап, түтүнүбүздү чын эле жана катализатор дегенди албай. Албетте мындай мамлекетте ошондой политика кылып айлананы бузбагыдайчы, там мусорлорду ыргыта бербей, какырып чимкире бербей, арак ичпей дегенде, тамеки чекпей, анын баары тең ойнойт да. Эми ниети таза киши арак дагы ичпейт, тамеки дагы чекпейт да. Мусорду дагы көчөгө ыргытпайт, жана насыбайын түкүрбөйт, машинени ачып алып түкүрүнө бергендер бар, ошолор жоголот да. Демек эң башында ошол ыйманды жүрөккө киргизип туруп, анан ниет менен жакшы жашай турган болсок эле, көп оорулардын биз алдын тосуп коймок экенбиз. Оюбуз таза болсочу, оюбуз таза болсо. Бүгүнкү күндө, балким ушул ойдон келип чыгып атабызбы, же тамактан келип чыгып атабызбы, Кыргызстандын деңгээлинде эми жалпысынан көбүрөөк биздин ден соолугубуз начар болушуна эмнелер себеп болуп атат? Балким биз алардан эмне кылсак арыла алабыз? Мындай бир так айтканда. Мындай айлана чөйрө, анан тамак болуп атат да. Көбүрөөк тамак болуп атат демек. Көбүрөөк тамак болуп атат да. Мисалы тамактын сапатын кандай ичип атканыбызды билбейбиз. Эми мындай мүмкүнчүлүгүбүзгө да жараша да, кээ бирөө мисалы жакшы тамакты сатып алганга мүмкүнчүлүк, кээ бирөөнүн билими бар, муну жакшы, бул жаман деген, кээ бирөөсүнүн билимибиз жок дегендей. Анан ошо тамакты кандай жол менен, кандай
обработка кылып өстүрүп келип аткандан дагы чоң ролду ойнойт да. Мисалы Америкада пищевая безопасность деген, по-моему, даже министерство бар да, ошолорду карап турганчы. Анан айлада чөйрөм абабыз да. Эң биринчи, эң көп биз дем алабыз да, тамакты 3-4 жолу ичелик, 3-4 жолу күнүнө зыян келтирелик деп коелучу, мисалы туура эмес тамактанып атыпчы. Дем алганыбыз ар бир секунд сайын да айлана чөйрөбүз кир болсо, биз зыян нерсени соруп алабыз, өпкөбүзгө жыябыз, кайра чыгып ошентип атабыз да. Мисалы, Бишкектеги смог чоң жаман нерсе да. Көчөдөгү некачественный машинелер, жана түтүн ичинде бизде контроль жок да, түтүн мындай болуш керек дегенчи. Ошонун баары тең аябай зыян келтирет да. Эми алдын алуу чараларын айтсаңыз, айталык жаман ойлондук, туура эмес тамактанып атабыз. Эми муну кантип бир ажырым кылып туруп анан бир жакшы жакка бурулушубуз керек? Эмне кылыш керек? Эми жаман ойду деген биз мындай орусча айтканда тренировать этсек болсо, мисалы бирөөгө ичибиз күйүп атат да. Мисалы мындай кичине блогермин, анан комментарийде карасам көбүнчөсү ич күйгөндүктөн хейтер болушат экен да. То есть алар жатып алып бирөөнүн жашоосун көрүп алып эле, мисалы байларды кээде кустуризация болуп кетип атат, ошого деген сүйүнүп монда кадимкидей эбет жашат экен. Бул деген ич күйгөндүктөн деген белгиси да. Анткени ал бай может туура эмес кайралды, может туура кайралды, аны билбейбиз. Бирок эмнеси болсо дагы анын колунан кармай алган жокпуза, киши жөнүндө жаман ойлой берген жаман. Ошону мисалы тренировка кылсак болот да. Эми бул чиле бирдемеге жетишиптир. Бул дагы Кудайдын аманаты да, мындайча айткандачы, динге таянсакчы. Даже мындай динде мындай сөз бар болуш керек. Бирөөгө ичиң күйсө, бул Кудайга каршы чыкты деген сөз да. Анткени ал буйруду да. Байлыкты берсе да, Кудай жөн берген жок. Мага берген жок, башка берген жок, ошол кишиге берди да. Мен Кудайдын буйругуна ичим күйүп каршы болуп атам да. Неге Кудай ага буйрду, мага буйрубадың деп, ошол дагы чоң күнөө болуп эсептелет. Ошону тренировать этсе болот. Мисалы, мотивация алыпчы. Мен ушундай болдум. Бул киши кандай кадам жасады болкун? Көп окуптур, көп иштептир. Эртең менен келип алып, биякта иштейт экен. Мен болсо жатам деп, аны наоборот туураш керек да. Мисалы, спортто болобу, медицинада болобу, башка жерде болобу конкуренция бар. Бир лидерлер да бар да. Анан ага ичиң күйүп эле, бутту чалып эле, ушакты таратып эле интрига кыла беребиз. Андан көрүп мотивация албайлык коем. Неге андай жетишкенге? Может, ал деген биз мисалы 3 жолу тренировка барсак, ал күндө баратат. Ал күндө барса, тиги может 2 жолу баратат. Жумуштан дагы ал көбүрөөк окуп атат деп ушинтип алардан мотивация алсак, ошондо мындай оңолуп кетет. Эми баарыбызда эле бар андай кичине тарлыкчы, бирок окуй деп туруп бир аракет кылсак болот да, менин оюмча. Тамакты албетте жана тойго барганда канча тамак турса, той дегенде ичинде мен мисалы аракет кылам бести көп өткөнгө, жана той деген эле балекетте столдо турат, колуң сунула берет да. Ошол эки волян тренировать этип, пищевая привычка деп коет да. Мисалы 3 маалда керек болсо 2 маалда жеп, анан мындай өлчөмдүү бир билсек жакшы болот да. Мисалы, тамакты канчалык жеш керек? Мындайда изилдөөлөр көп. Мындай тамак жеш керек, тигиндей тамак жеш керек. Бирок кыргыздар аны контролировать эте албайт болуш керек да. Мынча грамм авокадо, мынча грамм жумуртка десе, аны ким андай продукт көрүлөкмүн дегендейчи. Андан көрөп, мондай алакан деген могу ашказан деп коет. Ар бирибиздин монсаңар, могу силердин ашказаныңар. Менде ушунчалык ашказан бар бе? Объемда. Ушунчалык жесе жетиштүү да. Мисалы, эртең менен мындан азыраак, эми мейли болбой баратса ушунча же, түштө ушунча же, кечинде ушунча же. Болду, мондан ашырбаса, эми ичинде эмне болсо дагы. Бул эле уже чоң ролду ойнойт да. Негизи ушул 3 маал тамак деген өзү бул туура түзүлгөн режимби? Балким же 2 маал деле боло береби, же балким күнүнө 1 маал жакшы жеп койсок деле боло береби? 1 маал деле жетиштүү. Мен көп мындай изилдөөлөр бар. 1 маал деген болсо 2 маал деле жетиштүү. Неге? Азыр эле акыркы балким 50, 70, 100 жыл биз 3 маал завтрак деген сөздү таанып калдык да. Буга чейин кыргыздарда жок эле болчу да. Миллиондоп жыл биз бир күндө бир жолу тамак ичсек, ичпесек жок болчу да. Тоого барып кайтарып келип, охота кылып келип туруп, кечинде чогулуп алып, эме болуп, курсак тойгусуп алып, уктап калып, анан күнүгө ошол режим болчу мында. Күнүн 2 режим болчу. Күнүгө кыймыл болчу, тамак издемей, кой кайтармай, бирдеме кылбай, ошол илгери эми жалкоо киши ошо. Акыркы эле 100 жыл жалкоо болуп калдык. Жата берген киши ачкадан өлчү. Кыймылдай берчи, плюс бир эле балким 2 маал тамак иччи. Андан ашык ичпечи да. Ан бул акыркы 100 жылдык эле адатта 3 маал ичкенчи. Эми мейли 3 маал кичине завтрак болсун, бирок 3 маалдан ашпаган менин оюмча да. Изилдөөлөр да бар менин оюмча. Эми кээ бирөө 4 маал дейт, кээ бирөө 5 маал дейт, бирок жана перекустар бар. Азыраак булалар, Бул эмеге дагы көз каранды, возрастка дагычы. Албетте кичинекей бала өзүп атат.
ага постоянно строй материал керек да, организмди өстүрүш керек да, ошон үчүн көбүрөөк жеп туруш керек. А мисалы менин возрастымда мен каяка койсом бүткүл мен денем мындайча айтканда өспөйт, Жетилбейт го, акылыма кыймылдаганым ошо сүйлөшкөнгө эле энергия керек, аз эле ичсем мага жарашат да мисалчы. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы, баягы чындап эле эмне алдыбызга келсе жеп, азыркы күндө мындай ылгабай калбадыкпы? Анан кийин эми туура тамактануу үчүн эртең менен кийин эмне жеш керек, түшкүгө эмне жеш керек? Ошол эле биз такыр эле сактабайбыз, тилекке каршы дейли да, Кыргызстандачы. Сиз айткандай авокадо десе ал эмне деп, ошол сыяктуу тилекке каршы болушу мүмкүн, бул эми чындык. Анан эмне жешүбүз керек эми? Мындай да, эмне бар болсо, баарын эле муну жеш керек деп анан анын үйүндө жок болсо да бир бала. Мен мисалы чайнан менен чоңойгом да, ито чайды кайнатып эле иччүбүз дегендейчи. Эң көп мындай үйдө билесиң да, планың бар да, эң көп биз кечинде жейбиз да. Эң көп обедте жеш керек да. Түшкү убагында эң көп несин жегиле, эң аз бул кечинде, уктарда. Ужин деп коебуз. 6-дан кийин жебегиле деген ушул медициналык бир тактыктоо го. Ооба, анткени организм мындай айтканда компьютерде эле перенагрузка, перестройка болот да, деп коет да, перенагрузка деп коет. Өчүрөсүң да атайын мындай кичине ордуна келип алсын депчи. Уйку ошондой нерсе да. Жана айтып кетпедимби, уйку да чоң ролду ойнойт да. Анан уктаганда организм эс алып мындай ордуна коюш керек да. Бүгүнкү алган материалды мээде мындай полочкаларга коюп, организм мындай күч алды, энергия алды, ошолорду ордуна коюп, ошол жумушту кылыш керек. Эгерде курсакты тойгусуп алса, 2ден 1 бөлүгү 2/3 кандай болот? Ошол көбүнчө час каныбыз ашказанды көздөй кетет. Анан ашказан менен алек болуп калат да, ошолорду тамак ашты переваривать эткенге кетирип, башка аяктарга кичине дефицит болуп калат да. Анан кыйнал уктайт, уктабай эле сен ошо тамак менен алек болуп жатасың да. Биз мээбиз уктаганы менен булчуң-сулчуң ашказаныбызда укташ керек да, ошондой проблема болот да. Анан уктагандын эрте уктаган пайдалуу. Мисалы деген азыр мага жигиттер көп келе берет, тестостерон мындай болуп калды, настроением жок. Уйкусу келе берген эле балдар бар го, кишилер. Мында күндүз эле эчтеке кысылып эле көңүлү жок, анан уйкусу эле келе берет. Бир мүмкүнчүлүк болсо да жата калып уктап. Эме мындай да, бош адам бат жарсайт деген правило бар да. Эчтеке кылбаган адам бат жарсайт. Ошон үчүн эрте укташ керек. Негизи 10го чейин уктап калыш керек да. Мисалы европейский өнүккөн өлкөлөрдө мындай билим бар үй-бүлөлөрдү карадым мен эми мындай дүйнөдө жүргөндө, жана топовый Нобелевский премиаттардын үй-бүлөлөрүн көрдүм да. Балдары 8-те эле уктап калат экен. Алар режим болуп коюптур да. Мектепте мисалы 6-дан келсе, 1-2 саат мындай ойногонго убакыты бар, анан 8-де бирок бүттү, укташ керек деп. 10дон эрте укташ керек, кааласаң эрте тур. 3-те турасың, 4-те турасың, 5-те, 6-да, 7-те өзүң бил. Бирок главный эрте туруш керек да. Циркадный ритми деген бар да. Могу күн деген жөн эле, мисалы 7-8-терде кирип кетип, кайра 5-6-ларда ойгонбойт. Биз ошо миллиондоп жип циркадный ритм ошо күн менен чогуу жашаганбыз да. Кыргыздарда болобу, башкаларда болобу, лампочка деген жок болчу да. Алар күн батканда укташчу, күн чыкканда ойгонушчу да. Анан ошол ритмге биздин организм көнүп калган. Акыркы бир 70-100 жыл эле биз свет болуп, дискотека, кафелер болуп, анан интернет болуп эле 12-1 маек болуп дегендейчи. Мурун сүйлөшкөнгө дагы убакыт жок болчу. Сүйлөшө берсең ачкадан өлчүсүң да. Анан ошо режимге көнүп калганбыз. Анан азыр ошо жашоо ошентип анан гормондор жок, кичине лишний вес, чарчап, жалкоо, бекерчилер көбөйүп кетти деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Ошол тамактын эле маселесинен бир тактап алалы. Негизи айтылып эле жүрөт. Бирок ошол иштин мыкты адисинен айтылса дагы да жугумдуураак болобу деген ой менен бүгүнкү күндө Бишкек шаарыбызда көбүрөөк ушул мындай бир тез тамактануучу жерлер, фастфудтар көбөйүп кетти. Анан ал жерде мындай бир качествосу начар тамактар көбүрөөк сатылат, берилет. Анан студенттер, окуучулар, жаш балдар ошолордон көбүрөөк жеп, көбүрөөк ооруга чалдыгып атат деген мындай бир кептерди угуп келем. Ушул сөздүн канчалык чындыгы бар, анан канчалык деңгээлде ошол фастфуд тамактардан биз арылышыбыз керек? Буга ким жоопкерчилик болуш керек? Мындай да изилдөөлөр бар. Тамактын түрлүү изилдөөлөр бар, бирок фастфуд, газировка албетте зыян. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк жөнүндө айтып атсам да, мен жөнөкөй мүмкүнчүлүгү жок чөйрөдө чоңоюп калгам, нандан башка чайдан жок болчу. Мисалы нан зыян да. Чай карадагы зыян дегенчи. Мучной менен сахарлар бул зыян. Негизи мучной нан менен болобу, камыр менен болобу, фастфуд бүт эле камыр да. Анан сахар кошулган, слишком моно кетчуп, майонез жана трансжиры деп коет. Майонез аябай зыян да. Курулган тамак зыян. Ошо мучной, сахар, курулган, анан жана майонезге окшогон трансжиры, мондо искусственный жырлардан жасалган тамактар аябай зыян болуп тур. Ошолорду азайтыш керек да.
бирок эми баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз жок. Могу фастфуд деле жөн эле чыккан жок. Бул эң арзан, анан мындай Эң тез. тез. Мисалы дүйнөдө Европага барасың, мындай ресторанга кирсең кымбат, жана Макдональдстар арзан, анан оңой жейсиң да, айла жоктон жейсиң. Ошон үчүн эгерде фастфуд жесең дагы главный количествосы да көп жебешиң керек да. Көп мындай калорийный дефицит деп коет. Калорийди көбөйтпөй, анан 2 же 3 мал эле жесе, анда зыяны болбойт. Эми зыяны азаят да. Мүмкүнчүлүгү жокторго айтып атам да. Мисалы нан чай менен жашагандар бизде көп эле. Мүмкүнчүлүгү болсо, албетте аларды исключать этип, жанагы башка продукторлордон колдонгон жакшы да. Сыктамакчы. Жакшы. Келиңиз эми өзүңүзгө кайрылалы. Бүгүнкү күндө активдүү блог жүргүзүп атасыз. Канчалаган мынакей биздин жарандарга жардам берип келатасыз дегендей, көбүнесе сизге эмне боюнча кайрылып, бүгүнкү күндө биздин жанагы кыргызда деле айтып коет эмеспи? Кандай тарбиялагың келсе дейт, уулду тарбияла, ал эми улутты сактагың келсе кызды тарбияла дегенчи. Бүгүнкү күндө кандай жүрүүдө жумуштарыңыз? Жумуштар жакшы эле, мындай вроде эл мындай кабыл алып калды, хейтерлерим азайып калды деген. Диван эксперттери. Хейтерлер айкпаска. Эми мындай да жана айтып кетпедиңизби? Аял босолсо коом бусулат депчи. Бул аялдарга жоопкерчилик бергенден эмес, аялдарга күнөөлөгөн эмес, биз абсолютно бул күнөөлөгөн сөз эмес. Просто мындай да, мисалы айым, коом бусулат деген сөз, айым мен айтам. Айымдарга сөз билим бериш керек депчи. Монда политика жүргүзүш керек. Айымдар билим албайынча күйөөгө тийбеш керек деп. Болбой калды дегенде орто, болбой калганда жана кесипчи мындай ше болобу, же бир мындай ушул билимди өзүнө оокаттуу кылчу билимди албайынча күйөөгө тийбеш керек. Эмнеге? Анткени 3 баланы төрөдүңүз деп коелук. Балаңыз барбы? Жок. 3 бала, мисалы 3 баланы төрөдүңүз деп коелук. Анан ал 3 баланы ким тарбиялайт? Фундамент киши болорун, адам болорун, бул 5 жашка чейин да, мелки 7 жашка чейин бул адамды адам кылган ошол возрастта. Бул эң фундамент. Үйдүн фундаменти жак болсо, үстүн мындай алмаштырып салыш бирдеме кылып берсең болот. Аны ким көбүнчө 90% убакыт ким коротот? Бул аял киши. Бул аял киши сүйлөшөт, настроениясын берет, жо алат, жо сүйөт, жо сүйбөйт. Эркек киши келип кетип эле, балким бир күндө бир жолу өп коебуз, 5 мүнөт болсо өппөй коебуз. Болду, башка биз практически даже үйрөтпөйбүз. Аял киши мындайча айтканда биздин коомдун фундаментин куруп берет да. Ошо билими канчалык айымдар жакшы болсо, ошончо кыйын, крепкий фундамент курулат да. Байкасаңар, даже айланаңар деле үйлөрдү карасаңарчы. Аялы тыңдар барго, үйдө айым киши тыңдар барго, ошонун балдары сөз успешный болот да. Атасы крутой, академик, миллионер болуп коюп, аял кишиси билими жок болсо, үйдө отура берген болсо, анын балдары мындайча айтканда коомдо редко бирдемеге жетишет да. Тилерде гарантия көбүрөөк да, бирдеме. Тилер деле жетишет, бирок тиги айымы, акылдуу, билимдүүнүн балдарына коомдо бирдеме өзүнө бутуна туруп кеткенге шансы көбүрөөк да. Эркектерчи? Эркектердин бир эле функциясы бар, бул эки эле функциясы бар да. Бактыч жана коргогуч да. Эми коргоого азыркы заманда кереги жок. Мындай коомубуз бар, правоохранительный мурункудай күч эме кереги жок да. Бактыч. Ошо айымга жакшы балдарымды тарбияласын, билим берсин деп, айымына билимин алып келиш керек, шүк деп, тамак аш алып келип туруш керек, кийгизип, жакшы школго берелик деп туруш керек. Айым ошонун баарын управлять этип эметип турса, коом жакшы болот. Бир соо менен жыйынтыктайлы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калып атат. Сөз чакырат, үлгү үйрөтөт деп коет. Соц тармактан дайыма сизди көрүп турабыз. Дайыма спорт менен дос болуп жүрөсүз. Биздин жашообузда спорттун канчалык маанилүүлүгү бар? Мен жана башында айтып кетпедимби? Жашоодо биз деген миллиондоп келип, эки эле нерсе biz кыймылдап турчубуз, анан бир мал эле тамак ичип турчубуз. Ошон үчүн кыймыл деген бул деген движение это жизнь деген орусча сөз бар. Сөзсүз керек да. Болбой калды дегенде жана азыр телефондордо мода болуп калды, там 10 000 шаг, 15 000 шаг жүргөнчү. Хотя бы басып туруш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, убакыт болсо, сизге окшогон, сиз да боксерсуз, анан борьбадан да бир нерсе алгансыз. Кыймылдап турганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Ар бир жашоонун өзүнүн кыймылы бар да. Жаш кезде кыймылдаш керек спорт менен. Анан бир карыйбыз үлгү болот, анда хотя бы басып турсак, анда жакшы нерсе. Керемет. Негизи ушул мындай бир жакшы маекте дайыма ушул сөз эсиме түшөт. Жакшы менен өткөргөн жарым саатың жамандын жарты өмүрүнөн артык деген. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калганына байланыштуу биз маекти жыйынтыктаганга туура келип атат. Сизге чоң рахмат. Сиз менен негизи мындай бир сүйлөшүп, талкуулашып, өзүбүзгө ала турган пайдабыз өтө көп экенин билебиз. Буюрса
дагы алдыда жолугуп маектешкенге жараткан насип болсун дейли. Ал эми эртең менен убакытты бөлүп, жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандарга, Кыргызстандын 7 дубандан көрүүчүлөрүбүз бар. Баарына ушундай бир өзүңүздүн билимиңизди арнап келгениңиз үчүн жалпы элдин көрүп аткан көрүүчүлөр атынан сизге ыраазычылык. Кош келипсиз. Сиз да ден соолукту болуңуз. Чоң Бар рахмат. болуңуз. Эми эртең мененки жашоом жакшы башталды силерди көрүп. Рахмат. Рахмат, Урматтуу бар болуңуз. көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто уролог, эл Ооба. аралык деңгээлдеги врач дейли, дарыгер дейли Нурбек Моңолов болду.